Жаңы смартфонда өлтүрүүчү биз маани бербеген 9 нерсе. Жаңы техника дайым сүйүнтүп жана толкунтантат. Өзүңдү жаңы жылдын түнүндөгү бала сезип каласың. Бирок байкасаңыз керек, жаңы смартфон эскисине караганда батыраак бузулганын. Балким төмөндөгү майда нерселер техниканы бир нече айга жеткирбей өлтүрөт. Өндүрүүчү колдонуучуну улам жаңы чыккан модельдерин сатып алууга мажбурлоо үчүн атайын план койгондой, төмөнкү нерселерди кылсаңар, гаджетиңиз батыраак бузулат. Биринчи, Wi-Fi жана Bluetooth модулдарын өчүрбөйсүз. Колдонбойсузбу? Өчүрүңүз. Көп колдонуучулар көк тиш менен зымсыз тырмактын белгисине көңүлдөрү бурушпайт. Иштеп атат, анан сураган жок. Бирок дайым тармак издөө менен энергиянын көбүн дал ошолор коротушат. Жыйынтыгында телефон бат олтуруп, аны кайра зарядтаганда аккумулятор бат иштен чыгат. Wi-Fi менен Bluetooth керек болгон маалга чейин өчүп турганы жакшы, ошондо батарея көпкө кызмат кылат. Телефондун өзүн эч качан өчүрбөйсүз. Телефонду эс алдырыңыз. Компьютерди деле өчүрүп турабыз го. Смартфонго деле кээде эс алуу керек. Кичине эле катып баштаганда өчүрүп кайра күйгүзүү керек. Андан жакшысы жумасына жок дегенде бир жолу уктап, эс алып алганга мүмкүнчүлүк бериңиз. Мисалы, дем алыш күнү түндөсү батарея үчүн дагы пайдалуу, өзүңүз дагы уктап эс алыңыз. Үчүнчү, батарея 0% чейин отурушун күтөсүз. 0%дан 100%га чейин тура эмес. Толук отургузуп туруп кайра 100% тойгуза заряддаш үчүн бул амал чын эле пайдалуу. Бирок эң биринчи 1-2 цикл үчүн гана. Аккумуляторду ысытып алыш үчүн. Андан кийин гаджетти аягына чейин олтуруп калуусуна көз салып, эч качан өчүп калганча колдонбоңуз. Бул кийинки пункт менен түздөн түз байланыштуу. Түнү бою зарядтоого калтырасыз. Эмнеге смартфонду түнү менен зарядтанга болбойт? Телефон ондогон адистен сурасаңыз, ал тастыктайт. Телефонду 100% зарядтап кереги жок. Андан да жаманы токко кошуп түнгө калтырып коюу. Бул адат аккумуляторду бошоңдотот жана ал убакыт менен зарядын батыраак корото баштайт. Анын ордуна 95-98% гана зарядтасаңыз жана токтон алып салыңыз. Бул жетишерлик болот. Оригинал эмес зарядтагыч колдоносуз. Арзан да, бирок баасы $1 ашпаган шнурлар менен зарядтагычтар чөнтөктө турмап, мени ал деп толуп жатат. Бирок ал бир жума караң жетет. Көпчүлүк убакта алар толук зарядтай албасын айтпай эле коелу. Ал аз келгенсип техниканы иштен дагы чыгарат. Балким бир жолу оригиналын сатып алган туура болор. Телефонду чаңдан тазалабайсыз. Тиш чукугуч деле жарайт. Чаң менен бардык тешиктерге толот. Вентиляциясынан баштап динамиктерине чейин. Аны менен гаджеттин иштешине көрүнө тоскоолдук жаратат. Ошондуктан айына бир жолу чукуп тазалап койгон туура. Телефонду кычыраган суукта колдоносуз. Суук телефонду отургузат. Катуу суук же -5 градус болсо дагы телефондун зарядын бат отургузат. Өзгөчө эгер карта колдонсоңуз же басып баратып соц тармактарды чукуласаңыз, өтө зарыл болбогон учурда телефонду чөнтөктөн чыгарып кереги жок, жазга чейин. Геолокация функциясын өчүрбөйсүз. Локациянын кереги барбы? Кыскача айталы, батареяны отургузат, абдан бат. Смартфондун иштөө мөөнөтүн узартуу үчүн жөнөкөй нерсени кылып коюңуз. Бардык тиркемелердеги геолокация функциясын өчүрүп салыңыз. Инстаграмда жүргөн жериңизде кол менен деле көрсөтүп койсо болот. Телефонду ачкычтар менен кошо бир чөнтөктө салып жүрөсүз. Ооба, чийилип калат. Бирок телефондун арткы панелин укмуш бышык айнектеги сактабайт. Ошондуктан чийилип калбайт деп эч ким кепилдик бербейт. Майда нерсе, бирок жагымсыз. Урматтуу достор, сиздер Алыстава каналындагы пайдалуу мүнөт рубрикасын көрдүңүздөр. Эгерде маалымат жаккан болсо, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыз.